Саламатсыздар, урматтуу достор. Мен бүгүн ушул биздин коллегабыз Чойбек Бактыбек абабыз демилгеси менен уюштуруп, ушул Талас областынын билим берүү тармагында мындай бир инвестиция тартуу. Инвестиция дегенибиз кандай? Ушул балдардын билимине бүгүнкү күндө мындай бир дагы бир салым кошо иретинде ушул Билимтал коомдук бирикмесин негиздеп уюштуруп атканына терең ыраазычылык билдирем. Себеби бул балдар биздин келечегибиз дегендей, бүгүнкү күндө ушул балдардын окуусуна бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү көпчүлүк бүгүнкү жаш балдарыбыз телефон, интернет дегенге берилип кетишти. Бирок ошол эле мезгилде ушундай акцияларды уюштуруп, балдарга дагы кошумча билим алууда салым кошуу, мен ойлойм, бул келечек биздин муунга, мамлекетибиздин келечегине салым кошуу деп эсептейм. Эми ошонун алкагында уюштурулган Билимтал коомдук бирикмесине биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ушундай кичинекей бир белектерибиз бар эле. Мен ойлойм, бул дагы биздин ушул окурмандарга жакшы таасирин тийгизет деп эсептейм. Ошонун алкагында мен бергим келип атат ушул Кыргыздар деген китеп. Бул биздин кыргыздын тарыхы, жалпы биздин каада салтыбыз жөнүндө жазылган китеп. Ушул китепти бергим келип жүрөт. Ошондой эле биздин Көл жергесиндеги генерал-майор Жапар Шабиров деген инсаныбыз болгон, ушул Скор районунун Өрүктү айылынан. Бул киши дагы биздин укук коргоо тармагына абдан чоң салым кошкон адам болгон. Ушул киши дагы жөнүндө дагы биздин келечек муун окуса, бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде патриоттук сезимди ойготуучу китеп болот деп эсептейм. Ошол эле дагы биздин кыргыз мамлекетинин демократия жолуна багытталган китебибиз бар эле. Ошол эле спорт тармагында Азиянын спортту өнүктүрүүдө, спорттун түрлөрү боюнча ар бир мындай бир жакшы жазылган китеп. Ошону дагы бергим келип атат мен окурмандарга. Ошол сыяктуу дагы китептерибиз бар. Ошону биздин Билимтал коомдук бирикмесине белек катары алып коюңуздарды сурайм.